Жаратылышта бардыгы өз ара тыгыз байланышта. Жаратылыштын бир бөлүгү болгон адам да айлана чөйрөсүндөгү жер, суу, аба жана бардык тирүү организм менен тыгыз байланышта. Бир убактарда карышкыр, түлкү айры куйруктарды аяусуз кырышкан. Бирок карышкыр жок болгон кезде бугулар орой баштаган. Ал эми түлкү жана жырткыч куштар жок болгон убакта кемирүүчүлөр көбөйүп, эгинге зыян келтиришкен. Кирешенин ордуна чыгаша көбөйгөн. Ошондой эле адамдар уу химикаттарды жасашты да, аны учак менен талаага жана бактарга чачса, зыян келтирилген курт-кумурскалар жок болот. Бирок алар менен кошо эле пайдалуу хайбанаттар да зыянга учурайт. Анткени миңдеген канаттуулар жана жандыктар ууланган азыкты жеп, аны менен кошо өлүмгө учурашы ыктымал. Эгер түтүн асманды каптап, абаны булгаса, анда табият гана эмес, адамдар да жабыр тартып калышы мүмкүн. Ошондуктан табиятты коргоо баарынан биринчи адамдарды коргоо болуп саналат. Бул келечекти коргоо, жерибизди кийинки муундарга калуучу же биздин күнөөбүз менен жок болуучу турмуш тиричиликти коргоо болуп эсептелет. Дүйнөдөгү окумуштуулар бул маселе жөнүндө эбак эле чуу көтөрүшкөн. Адамдар жаратылышка абайлап мамиле кылууну далилдешкен. Биз табиятты коргоо боюнча атайын мыйзам